Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базары жок каналы. Бүгүн 25 июнь 2023 жыл мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы туугандар. Свердловский райондон сиздерге бир сатылуучу үй көргөзмөк үчүн биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Элбесова жана Тулская көчөсүнүн кесилишинде турам туугандар. Ушул жерден чыгышты карай бир аз жүрсөңүздөр, Керамическая көчөсү 121 даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Негизинен Дордой базарына деле барганга ыңгайлуу, жакын. Бул жактан Аламидин базарына деле барсаңыздар жакын болуп калат экен. Түз чыксаңыздар Гоин Советский, бир аз эле батышыракта Старый Толчок деле анча деле алыс эмес болуп калат туугандар. Бул Советский көчөсүнөн шаардын бурч-бурчуна көптөгөн эле маршруткалар менен бара аласыздар. Троллейбустар, автобустар. Ошол эле үйгө жетип туруп чыгышты карай жүрсөңүздөр, Алматинка көчөсү деле жакын, ал жак менен деле шаардын бурч-бурчуна көптөгөн маршруткалар жүрөт туугандар. Эми барып калган маалыматты бир чекеден берейин туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүздүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Керамическая көчөсү 121 даректе жайгашкан. Жалпысынан жердин аянты 4 соток туугандар. Эң эле түштүк чек арасы мынакей бул жерден башталат. Эң эле түндүк чек арасы мынакей бул колоннаны бир аз өткөн жерге чейин. Негизинен кызыл китеби бар. Келсеңиздер дагы үй ээси чек араларын силерге тактап көргөзүп берет. Жолдор орто кеңдикте. Мисалы төшөлгөн газ, природный газ мынакей. И центральный канализация бар экен. Видеонун башында айткандай, бул жакка карай бир аз жүрсөңүздөр эле Советский, же болбосо азыркы аты Элбесов көчөсү. Чыгышты карай бир аз жүрсөңүздөр, бул жагы Алматинка. Кайсы бир маршрутканы айтты эле үй ээси. Ошол бир маршрутканын конечный жакын жана ал жерден Аламидин базарына, Мадина базарларына деле бат эле барсаңыздар болот. Так, дагы эмне маалымат? Эң негизи керектүү нерсе ошол газ менен центральный канализация көпчүлүккө керек болот туугандар. Ошол нерсе бар экен. Бул мынакей түштүк чек арасы. И Дордой базарда иштегендер болсо, Дордой базарына деле бат эле барып келесиздер. Анан бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйдө швейный цехи деле бар туугандар. Швейный цехке расчет алынган бөлмөлөрү бар. Азыркы учурда швейный цех катары иштетишет и жашаганга бөлмөсү деле бар. Швейный цехке издегендер карап көрсөңүздөр болот. Баасы деле орто баада чыгарылды бул үй. И Дордой базарына ушул тегеректе өзү швейный цехтер көп. Мынакей бул коргосу. Документтери боюнча кызыл китеби, техпаспорты, бардык документтери бар экен. Алды тарабы мынакей бактар, алма бактары. Анан чек арасы сырт тараптан мен колонна деп айттым беле, бирок колоннанын 1,5 метрдей бери мынакей могу крандан болуп калат экен тонда. Ошол суу чыгарылган жерден бул жагы 4 соток болгон жер участок туугандар. Үй жөнүндө айтсак, үйдүн квадраты 180 квадрат. Монун бери жагы кирпич, ара жагы бышпаган кирпич экен. Алды тарабы деле мынакей бош жер туугандар, мынакей крандан бери жагы. Калсаңыздар жер жемиш, же болбосо дагы үйдү бери карай чоңойтуп, цехти чоңойтосуздарбы, эмне кыласыздар? Кыскасы, алган адамдын өзүңүздөрдүн фантазияңыздар туугандар. Эми үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, цехти көргөзөйүн туугандар. Мектепке балдар жөө барып келишет. Бул жерде Чыңгыз Айтматов лицейи, мектеби, ошолор да бар экен туугандар. Ошого деле ориентир алсаңыздар болот жана ошондой эле стеклозаводко дагы ориентир алсаңыздар болот экен. Негизинен видеонун башында көргөздүм кайсы жактан келгенди. И бул жакта ажаткана, центральный канализация кошулган, душ. Бул жерде мындай навес. Так. Анан келгенде дагы бир мондай навес. Ортодо коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө бир чекеден өтүп кете алабыз. Оң тарапта мынакей кройни дейт беле мону, швейный цехтин тили менен. Ушундай жанагыдай кийимдердин формага келтирген бычкан жери. Батыш тараптан терезелери туугандар. И андан кийин мынакей кийим тиккен машиналар. Так, канча 1 2 3 4 5 6 12 13
13 машина азыр ушта кенен баткан учуру могу жака дагы койсоңуздар болгудай 14 экен аркы и үтүк дагы мондай упаковка кылган жери, түштүк тарабынан терезелери туугандар. Кышында байка печка деле коет окшойт. Кыскасы мына карап өзүңүздөр деле байкап алыңыздар, азыркы учурда арендаторлор иштетишет туугандар. Азыркы учурда арендаторлор иштетишет. Швейницеке деле азыр үй издегендер көп. Швейницештер болуп кетип атат деп уктум кээ бирлерден. Адам эмет жакшы туугандар. Көрө албастык эмес, жөн эле айтып аткан учурум. Так, андан ары бул жерде мынакей мондай кухня. Раковина мынтип суу чыгарылган. Түштүк тарабынан, түндүк тарабынан мондай терезелер. Полдору ОСП дейт беле, ДСП дейт беле, ошондой материалдан. И андан ары түзөтсөк, бул жакта дагы бир бөлмө мынакей. Дагы бир бөлмө, ушундай 2 бөлмөдөн турат. И швейный цех. Так. Дагы бул жагында бош жер. Ал жака дагы калсаңыздар швейный цех же үйдө чоңойтом десеңиздер, чоңойтсаңыздар болот туугандар. Азыркы учурда бул тарабын мындай материал менен тосуп койгон учуру. Жана бул тарабынан деле көргөздүм туугандар. Бул тарабынан деле монтип көргөзүп коеюн деген ой келди да, негедир. Келгенден кийин көргөзүп коелу. Так, мен үй жөнүндө маалымат берип бүттүм окшойт, болушунча. Азыр үйдүн баасын айтам, анан өзүмдүн жеке да бир пикирлерим бар болчу. Элдердин комментарийсине ошондо окуп кетиңиздер, эгер мүмкүн болсо. Так, үйдүн баасы $35,000. Дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номерин экранга мен эситтелдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен силер бул видеону бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар туугандар. Так, анан бул жакта комментарий келиптир, жаңы эле. Атакулдай болуп сүйлөчү, тарсылдап, өзүң күлүп жүрө бербей, сөздөрүң жакшы болбой калды го деген комментарий бар экен. Ошого жооп бергим келди. Туугандар, ар бир адам өзү кандай болсо ошондой болуш керек. Бирөөнү дуураганда адам өзүнү чоготот. Сөздүн кыскасы. Мен ошол өзүмдөй болуп эле көргөзүм келип атат. Кимдир бирөөнү дуурап, бирөөнү дуурасаң адам өзүн жоготуп коет кыскасы. Үйдү көрдүңүздөр, чала бересиздер, ээлер номер экранда. Мен оюмча средний эле баа, бир аз дагы сүйлөшүү болот экен. Швейный цех иштеткендерге деле жакшы вариант. Жөн жашайм десеңиздер деле жакшы вариант туугандар. Кийинки чыгышка чейин анда эмес, сиздер менен коштошом туугандар.